Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди канал көргөнгө кубанычтамын. Менден көп сурашат, ошо кайсы ишкерчиликти баштасак деп. Орусиядан келип атабыз дейт, башка өлкөдөн келип атабыз. Акча топтолду, кээ бир учурда акча жок. Кайсы ишкерчиликти башташ керек айтып койгула. Бизнес пландарыңардын түрлөрү болсо бөлүшүп койгула деп. Бизнес пландарды биз жазабыз туура, бирок ар бир бизнес пландын өзүнүн ээси бар. Анын ээси бар болгондон кийин аны көрсөткөнгө толук тыюу салынган. Ар бир бизнес план ошо буйрук берген адам, ишкер өзүнүн пландарын башкалар менен бөлүшкүсү келбейт. Биз ушунусун аябай урматтайбыз, аны эч качан бөлүшпөйбүз да башкалар менен. Ар бир киши үчүн өзгөчө бизнес план жазылат. Бирок ишкерчиликти тандоо бул аябай оңой эмес маселе. Анткени муну умуттуп жүрүп баратып эле тандай албайсың да, баягы. Же болбосо баягы мода болуп кетти деп тандай албайсың ишкерчиликтин түрүн тандоо. Ал аябай эки түргө бөлүнөт. Бир түрү бул деген икигай деген сөз түшүнүк бар жапондордо. Дүйнө жүзү боюнча ушул 3 жерде 100 жылга чейин жашаган карыяларды табышыптыр да, окумуштуулар, атайын геронтолог деген окумуштуулар бар. Ошол атайын карыяларды изилдеген. Бир тобу ошо Америка Кошмо Штаттарында Саммит деген жергесинде жашайт экен. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде? Алар көбүнчө айыл чарбачылыкта иштешет, таза абада жашашат жана ошо алма аябай көп чыгат экен. Голден сорту да ошол жерден келип чыккан. Ошо алма көп болот ал жерде, Саммитте. Алмадан баягы уксус, ширесинен уксус жасап, ошо алма уксусун күндө тамактанышат экен. Көп тамагына кошушат, консервациясына кошушат. Алманы бир топ жешет да, күнүнө дегенде 1-2-3 алмадан ушул жешет экен да. Ошо алма уксусу жана алма алардын жашоосун узартат деген ойго келишти окумуштуулар. Экинчи жер бул деген Абхазияда, Кавказдарда карыялары, абышкалар аябай узак жашашат. Алардын да жегени Кавказ кухнясы, вино, тоо, таза аба жана башка да. Анан үчүнчү жагы бул Окинавада, Жапонияда жергиликтүү калк дагы аябай узак жашайт. Анан дайыма акылды, тунук, өмүрүнүн акырына чейин, өлгөнгө чейин иштешет. Эс албайт эч качан. Анан ошолорду аябай кызыктыр да, анткени башка карыяларга караганда ушул карыялар эң мыкты экен да, эң мындай акылын тунук сактап, көп учурунда ошо коомго аябай пайдалуу иштерди жасай берет экен да, карыганга карабастан. Карыганда да күчтөр бар экен. Ошолордон сурашты да, силерде эмне силерге ушундай жардам берип атат жашаганга десе, ошол жерде икигай деген түшүнүк бар экен. Икигай бүгүнкү күнү ошо диаграмманы 4 тегерек менен тартышат, бирок негизи 3 тегерек. 3 тегерек менен тартылат диаграмма. Биринчи тегерек бул деген адамдын ошо эң сүйгөн иши да. Адам бир канча бир жыл өтүп, 30 жыл болобу, 20 жыл болобу, кайсы бир ишти сүйүп калса, экинчи тегереги эгерде ал сүйгөн иши коомго керектүү болсо, үчүнчү тегереги эгерде ал сүйгөн ишине коом акча төлөгөнгө даяр болсо, анан ошонун ортосундагы тегерегин икигай деп аташат да. Ушул 3 нерсе бириктирилсе дейт жапондор. Жана балык жесе, баягы деңиз кирпич чечендерди жесе, албетте аякта өзгөчө диета да, анын тамагы жашоону узартат. Бирок ошол менен бирге икигай болсо, анда акылың тунук болот. Анан өлөрчө баягы 120 жашка чейин жашайсың, 110 жашка чейин жашайсың, 90 жашка чейин жашайсың аз дегенде. Бирок ошого чейин, өлгөнгө чейин акыл тунук кала берет да, анан негизи адам бактылуу кала берет. Ишкерчиликти тандагандагы ушул ыгманы колдонсо болот жапондуктар. Кайсы бир ишкерчиликтин түрүн тандагыңар келеби, икигай кылгыла. Биринчиден, ал нерсе силерде колуңардан келеби, ошол нерсени жасай аласыңарбы, ошону сүйөсүңөрбү? Ал нерсени жасаганда силерге ырахат келеби? Бул бир болуш керек. Экинчи, ал элге керек болуш керек, ал функция болуш керек, элге сөзсүз керек нерсе. Набай кана мисалы үчүн элге керек. Ошол эле мисалы үчүн эт өндүрүү, айыл чарбачылык, тамак каш элге дайыма керек да, бал керек, элге кийим кечек керек, гүлдөр керек, баягы эркектерге, аялдарга кадar белекке тартуулаш үчүн белектер керек, ушундай нерселер керек да, баягы дайыма элге керектүү нерселер. Ошол тармагында карайсыңар. Үчүнчү тармак бул деген
ошол тармак төлөнүш керек да. Мисалы үчүн эгерде базарда анын баасы 2 бекерде болсо, анда эгерде чоң көлөмдө аны сата алсаңар, анда акча табасыңар. Чоң көлөмгө акча жетпесе биринчи кадамдарда, анда башка бир кандайдыр бир товарларды тандаш керек. Азыраак, бирок акча жетчүдө орточо баа менен сатып, кошумча бааны кошуп сатып пайда тапканга. Ушундай икигай ыкмасын колдонгула. Экинчи ыкмасы бул деген албетте дзен деген бар да жапондордо. Мисалы үчүн жапондордо айтат, кыргызда айтат эмеспи, чымчык сойсо да касапчы сойсун деп. Дал ошондой эле жапондордо дзен буддизм деген же чан буддизм деген түшүнүк бар. Дзен деген бул деген бир ишти, кичинекей ишти мыкты жасайсың да. Күндө бир кичинекей ишти мыкты жасасаң, Жапонияда мисалы үчүн ошо суши кескендер бар да. Сушини бир адам Мишлен дүйнө жүзү боюнча ошо кафе, ресторандарга эң жогорку даражадагы сыйлык Мишлен жылдызы деп аталат да. Ошол Мишлен жылдызын алган адам бар. Ал деген ошо 40 жыл бою бир гана суши жасайт да. Сушини кесет. Ошол сушини кесүү ыкмасын күндө ушинтип машыгат да, машыгып туруп, аябай дамдуу, аябай жакшы мындай кооз кылып суши кесип берет. Ошону билген адамдар аны түшүнүп, бул деген адам аябай чоң эксперт, аябай адис деп, жалаң ошол адамга бүт Жапониядан башка өлкөлөрдөн барып суши жешет. Кээ учурда Америка Коштаты башка планетадан айланып келип, самолеттон учуп келип, ошол сушини мунун колунан жейли деп акчасын төлөшөт да. Эгерде кайсы бир иште адис болсоң, кайсы бир иште өзүңдүн баягы жөнөкөй иш болсо деле, кичинекей иш болсо деле, ал иштен эң мыкты болсоң, ошол нерсе аябай бааланат коомдо да, дүйнө жүзү боюнча бааланат. Анан көп учурда бул деген техникалык иш болушу ыктымал да. Анан үчүнчү ошол ишкерчиликти тандоо ыкмасы. Бул да таалыраак иш, бул деген изилдөө, кадимкидей изилдөө. Мына мен жасап жүргөн нерсе да. Изилдөө бул эмнени билдирет? Бул деген бүт маалыматтык булактарды камтып, мамлекеттик статистика, дүйнөлүк уюмдардын статистикасын жыйнап, аны мээден окуп баарын, мээ аркылуу өткөрүп, азыр жасалма интеллект да пайда болуп, жасалма интеллект аркылуу өткөрүп, мээнин өткөргөндөн кийин бири-бирин чапташтырып, кайра салыштырып, туурабы туура эмеспи, далилдерин издеп, күнү түнү изденип, анан элди байкап, тегеректи байкап, маалымат жыйнап, бүгүн дистрибьюторлорго барып, кайсы товар жакшы өтүп атат, АБЦ анализ жасап, ушу бул товар өтүп атат, тиги товар өтүп атат, азыр эмнеге суроо талап күчөп атат, азыр элдин суроо талабы каяка бурулду деп, ушинтип изилдеп, баары менен сүйлөшүп, маалыматты жыйнап, анан чечим чыгарса болот да. Демек, биздин коомдо ушул нерселерге, ишкерчиликке көңүл бурса болот экен деп. Мисалы үчүн бүгүн Кыргызстанда ошо жөнөкөй медициналык тейлөөлөр дефицитта, күнү түнү иштеген мындай медициналык борборлор аз. Медсестраларга көп жумуш бар да, бирок мамлекет ошо кээ бир демилгечилер аны токтотобуз деп атышат, жеке клиникаларга иштебесин деп атышат да врачтар, бирок туура эмеспи, врачтар иштебей коюшу мүмкүн. Мамлекеттик клиникалардан жеке клиникаларга кызыгып, аяктан канча да болсо да төлөмдөр бар да. Дагы ушундай эле билим берүү тармагында аябай чоң суу сап жатат. Калкыбыз, жаңы өсүп келаткан өспүрүмдөр, балдар шаарларда өзгөчө ата энеси кичине акчага колу тийип калганда жакшы мыкты мектеп издешет да, бирок издөөлөрү көп учурда ийгиликсиз. Ушундай чоң муктаждыктар бар да. Андан сырткары дагы ошо карасак, Кыргызстанда ошол эле аш тармагы да, тамак аш тармагында Кыргызстанда эт дефицит болуп атат. Канча этти өндүрбө экспортко кетип атат. Тегеректеги кошуналардын калкы өсүп атат, эттин баасы кымбаттат, анткени этке суроо талап аябай чоң да. Этти өндүрүү аябай мындай татаал нерсе болот, өзү оңой эмес. Мал чарбачылык, айыл чарбачылык бул дүйнөдөгү эң оор жумуштардын бирине кирет, айыл чарбачылык. Ошон үчүн ушул жерден дагы баягы чоң дефицит да. Аны неме айтып отурганда 10 мүнөткө батпайт, 15 мүнөткө да батпайт. Аны кенен сүйлөшүш керек. Кийинки роликтерде дагы сүйлөшөм, кайсы тармактарда суроо талап бар. Бирок дагы бир нерсени айтып коеюн. Дагы үчүнчү фактор бар да. Үчүнчү фактор бул деген жасап көрмөйүнчө иштекени билбейсиң. Ошол да ишкерчилик деген ошондой нерсе. Ишкерчиликти тандаш үчүн кайсы бир тармакты ушинтип изилдөөлөр аркылуу тандадың дагы аны жасап көрүш керек. Кээ бир учурда тез эле түшүнөсүң да, бул меники эмес экенинчи. Бул жерден менин баягы ниетим, менин дитим же болбосо менин көңүлүм бурулбай атат. Бул иш мага жарабайт деп тез эле билесиң да.
мындай да бизнесте кылып көрбөсөң эч качан аны толук билбейсиң. Так ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстанга келгенде мага окшогон же менден мыкты ушул серепчилер көп учурда KFC болобу, бул франшиза бул Кыргызстанда сатылабы, өнүгөбү деп сурашканда бир сыйра KFCге кирип чыгып биринчи ресторанына койчу бунун даамы да жаман экен, көрүнүшү да жаман экен, синтетикага окшош, койчу буяка эч ким келбейт деп ушинтип айтканбыз. Анан азыркы кезде болсо KFC дагы кошумча ресторандарды издеп атат да. Очередке учурда кечкисинен барсаң, обед күнү барсаң толо да бүт ресторандар. Бул эмнени билдирип атат? Этке муктаждык бар адамдардыкы биринчиден, экинчиден бүт ушул шаардык серепчилер баягы өзүнүн аябай менменсиген ката кетиришти да. Демек, бул нерсе ушундай да, жасап көрмөйүнчө толук билбейсиң да. Жасагандан кийин, эгерде сен сезсең ушул иш мага жагат, ушул иш тармакта мен өнүгө алам десе, ошондо дзенди башташ керек да. Ошо бизнесте эң негизи көп учурда эң көкпет жеңет да, көкпет болуш керек. Бир нече жолу күйүп, ишти жоготуп, банкрот болуп, кайра туруп, кайра карызга алып, кайра карызды таратып, кредиттерди кеңири колдонуп, ушундай активтерди колдонуп көтөрүлгөн гана адамдар, көкпеттер гана ишкер боло алат да. Эгерде мүнөзүңүз жоош болсо, коёндон да жоош, анан биринчи кыйынчылыктарды кезиктирип эле сынып калсаңыздар, же болсо терең депрессияга түшүп калсаңыздар, ишкерчилик сиздерге кереги жок да. Бирок эгерде ишкерчи болом десеңер, эң биринчи иретте ошол стресске туруштук берүү жана көкпеттик керек да. Анан ошол көкпеттиктин аркасынан дзен түзүп алсаңар, мыкты адис болсоңор, өзүңүздөрдүн бизнес тармагыңарда, анан жакшы бизнесмен болосуздар. Албетте ар бир бизнести пландаштырганга маркетингдик изилдөө, бизнес пландоо ыкмаларын үйрөнүш керек. Бул QR аркылуу жазылгыла, үйрөнгүлө. Эми каналды колдоп койсо да болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.